Эфирде күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда турган Сетиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Жогорку кеңеш акыры ишке киришти. Анткени менен биринчи пленардык жыйында тарыхый чечимдер менен коштолгон жок. Күн тартиби адаттагыдай эле. Кыргызстандын армиясынын күжүрмөндүгү артат. Өлкө башчысы коргоо министрлигинин офицерлерине жаңы батирлердин ачкычын берип, армиядагы социалдык шарттар жакшыраарына ишендирди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызууланууда. 300дөн ашуун расмий меймандар, ондогон командалар, эл аралык журналисттер бардыгы жогорку деңгээлде өтүшү керек. Чолпон Атада ипподромду реконструкциялоо жана унаа токтотуучу жайды даярдоо соңуна чыгууда. Ал эми аэропорт аллеясынын кыюу токтотулду. Бак тараптын дээрлик жарымын куткарууга мүмкүн болду. Мамлекеттик банктардын натыйжалуулугун жеке банктардыкынан алда канча төмөн. Бул туурасында премьер-министр Жомарт Оторбаев РСК банк менен Айыл банктын жетекчилиги менен болгон жолугушууда билдирди. Өкмөт башчысы алардын ишмердүүлүгүнү жеке анализдеп, тыянактар көңүл жубатарлык эместигин айтты. Көйгөйлөр насыя саясатынын начардыгы, төмөн кирешелүүлүк жана кызматкерлердин натыйжасыздыгында. Бул көрсөткүчтөр боюнча менчик банктар алда канча мыкты натыйжа көрсөтүүдө. Жомарт Оторбаев мамлекеттик банктар насыялык ресурстарын жогорулатып, активдердин кирешелүүлүгүн тийиштүү деңгээлде кармашы керектигин белгиледи. Мамлекеттик банктардын жетекчилерин 2 жума аралыгында өз ишмердүүлүгүн жакшыртуу жаатында конкреттүү сунуштарды берүү тапшырылды. Парламентте кылмыш ишин козгоо убактысын 1 айга чейин созууну караган мыйзам долбоору 2-чи окууда талкууланды. Өзгөртүүлөр жазык процесстик кодексине киргизилүүдө. Мындан тышкары, долбоор жарандардын укуктары менен кызыкчылыктарын жакшыртууга, коррупция жана башка коркунучтуу кылмыштар менен күрөшүүнү күчөтүүгө көмөк болору белгиленди. Бактыгүл Сталбек кызы пленардык жыйындан. Тергөө ишинин сапатын жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору бүгүн 2-чи окууда каралды. Баштапкы максат ар кандай шылтоо менен кылмыш ишин козгобой, создуктуруп келген тергөөчүлөргө жана кылмышка айыпталып жаткан жарандан пара алып, аны актап чыккан судьялардын санын суюлтуу. Түзөтүүлөр кылмышка шектүү делген жаранга байланыштуу. Тиешелүү документтерди толтурууларда дагы жүргүзүлөт. Анткени айрым маанилүү документтерде айыпталуучу жана жабырлануучулардын пайдасына карама каршы талаптар бекитилип кетиптир. Обвинительное заключение как документ. Учурда жазык процесстик кодексинде тергөөчү тарабынан айыпталуучуга айыптоочу тыянактуу толтуруунун ордуна жөнөкөй токтом токулуп гана токтоп жатат. Бул туура эмес. Анткени токтомдо кылмыш боюнча кыска гана маалыматтар берилип, кызыктар тараптар кылмыш боюнча толук маалымат ала албай калып жатышат. Ошондуктан тергөөчүлөргө кайрадан айыптоочу тыянактуу толтурууну талап кылуу керек. Ошондо гана жасалган кылмышка акыйкаттуу чечим чыгаруу үчүн бардык шарттар түзүлөт. Тиешелүү бардык далилдер менен таанышуу үчүн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эң башкысы жасалган кылмышты иликтеп, айыпталуучуга күнөөсүн угузганга чейинки убакыттын жүйөсү созулуп жатышы. Дал ушул мүмкүнчүлүктөн улам мыйзам бузулган фактыларда кылмышкерлер өз жазасын албай, ал эми жабырланган тарап көздөгөн мүдөөсүнө жетпей калып жатышат дешет депутаттар. Жабырлануучу арызданып келиптир. 6 айдан бери кылмыш иши козголбойт дейт. Мен баламды уурдап кетип, үйүндө колу бутун кайрып, кармап, байлап отургандыгы анык болсо дагы, күбөлөр айтып атса дагы, ошо иш козгоп, маселе чечпейт деп, мына азыр менде жатат. Тапшырма дал ошол кылмыш ишин козгоо үчүн берилген убакытты сарамжалдоо. Бирок киргизилип жаткан толуктоолордун иш жүзүндө иштешинде суроолор бар. Депутат Анарбек Калматов экспертизалык анализди кылмыш иши козголгонго чейин эле жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилерин белгилеп, тергөө иштерине мөөнөттү чектөөнүн кажети барбы деп бушайман. 1 айга чейин мүмкүнчүлүк берип тергөөчүлөргө анын кабыл алган чечими кийин атмен болбосун, закондун чегинен чыгып калбасын деп. Эч кандай коррупция тууралуу жол берилиши да мүмкүн эмес. Наоборот, ошону жоготконго көмөк көрсөтөт мага статья. Мыйзамдагы толуктоолор коомчулуктун ишеничин актай алабы же кайрадан кошумча коррупциялык иштерге эшик ачабы? Суроолор депутат Туратбек Малдыбековдо пайда болду. Тергөөчүдө мурунку мыйзамда берелерди, уголовный кодексте берелерин пайдаланып туруп, экспертный зачет коюп, иш козгобой туруп. Ал эми бул жерде сиздер айтып атасыздар азыр биз 1 айга чейин деп. Ана кандай болуп калат? Эгер экспертиза бүтпөй атса, мына ошол жерде бул биздин кабыл алган мыйзам иштебейби? Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору добуш берүү күнүнө жөнөтүлдү. Бактыгүл Сталбек кызы, Иван Чижиков, 5-канал.
Центра компаниясы Кыргызстандын айрым расмий талаптарынын аларга Кунтер Голд компания жабы акционердик коому тарабынан төлөнгөн дивидендтер боюнча билдирүүлөрүн жаңылыштык деп билдирди. Центранын расмий билдирүүсүндө дивидендтерди төлөө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргөндүгүн, андыктан бардыгы мыйзамдуу экендиги белгиленет. Ошондой эле компания өз билдирүүсүндө өз ишмердүүлүк жылдарында Кунтердөгү өндүрүштү өнүктүрүүгө $2 миллиард инвестициялаганын эске салат. Дивидендтерди төлөө Центра өз инвестицияларын кайтарып жана киреше алуусунун механизми болуп эсептелет. Кыргызстандын инвестициялар жөнүндөгү мыйзамы мындай төлөмдөрдү карайт. Аны менен бирге Кыргыз Алтын ишканасы Центранын 3/1 акциясына ээлик кылат. Андыктан Центрага түшкөн ар бир пайда Кыргызстанга да тиешелүү. Коргоо министрлигинин кызматкерлери батирлүү болушту. Батирлердин ачкычын башкы командачы президент Алмазбек Атамбаев тапшырды. Ордо калаадагы Жал Кичи районунда салынган 9 кабаттуу үйлөр кызматкерлердин социалдык маселелерин чечүүнүн алкагында салынган. 2 жылдан бери батирлерин күткөн ээлери бүгүн эле көчүп келишти. Офицерлердин жаңы өргөөсүн биздин кабарчыларда көрүп келишти. Айгерим Жаныкул кызы теманы улантат. Уруктууган бала чакасы менен таң эрте чогулган аскер кызматкерлери бүгүнкү күндү чыдамсыздык менен күткөндөй. Ананчы жапчаңы салынган даяр батирлүү болуп атышса, мындай имаратта аянт бөлүп берүүдө тартип боюнча бөлүштүрүлгөн. Кезек менен үй алгандардын арасында өмүр бою бул тармакта иштегендер, көп балалуу үй бүлөлөр, же болбосо аскери сыйлыктары барлар. Здесь мы предусмотрели. Биз даңк манас өңдүү ордендердин кавалерлерине, көп балалуу үй бүлөлөр же болбосо аскер кызматында милдетин аткарып жүрүп каза болгондордун үй бүлөлөрүнө карап кызматтык үйдү бөлүштүрдүк. Ал эми биринчи кезекте үй алгандар булар 20 жылдан бери ушул тармакта иштегендерге берилди. Булар кийинде бул турак үйлөргө калуусуна бекитилген. Ак жолтой өргө болушун каалап кожоюндарына ачкычтарын тапшырганы келген башкы командачы кыргыз салтын карманып куру эмес. Аянтчаны карасам, селкинчек бирөө эле экен. Мына мен акчасын бөлүп берейин, асаке. Дагы бир 2-3 селкинчек коесуңар, дагы бир оюнчуктардан коюп бергиле балдарга, макулбу? Интепоре менден болсун. Аскер адамдарына мындай колдоо көрсөтүү муну менен эле чектелип калбайт. Көйүнчалардын социалдык көйгөйлөрүн чечип берүү үчүн учурда түштүк жергесинде дагы турак үйлөр салынып жатканы белгиленди. Андыктан буга чейин мамлекет күч структурасынан чейин көңүл бурбай келген болсо, эми алгылыктуу колдоолор көрсөтүлүүдө дейт Алмазбек Атамбаев. Ушу менен да токтоп калбайбыз албетте. Муну май айында чек арачылар үчүн Бишкекте үй берилди, турак жай берилди. Июль айында өзгөчө кырдаал министрлиги үчүн үй берилди. Алар дагы күч структурасына кирет. Мына быйыл болсо аскер кызматкерлери үчүн, укук органдарына иштеген кызматкерлер үчүн Бишкек менен Ош шаарларында дароо 15 турак үйдү, көп кабатты турак үйдү салып баштады. Кымбаттуу агайын туугандар, инелерим, коңуш жай болсун. Өңөрдө дайыма жакшылык, ынтымак болсун. Кытайдын коргоо министрлиги тарабынан кайтарымсыз негизде курулган бул үй 108 батирден турат. Мындай чакан территорияда салынган 9 кабаттуу 2 имаратта эми 100дөн ашык аскер кызматкерлеринин үй бүлөлөрү жашайт. Имараттардын сырты окшош болгону менен ичиндеги бөлмөлөр бир топ эле кенен. Анын үстүндө 2-3 бөлмөлүү батирлердин ички түзүлүшү дагы ар башкача. Батирлүү болгондордун арасында 17 жылдан бери мекенди коргоо кызматына келе жаткан Ильяс Асанбеков бар. Буга чейин кантта тар үйдө жашап жүрүп, эми мындай 3 бөлмөлүү кенен турак жайдын ээси болгонуна ишене албай жатканын айтат. 5-жыл төрөлгөндө коргоо министрлиги жетекчилик ошо мага көңүл буруп, көп балалуу ата үй бүлө деп мага 3 кабаттуу үй ушу жалдан бөлүп берилди. Өзүбүз дагы сүйүнүп, кубанычыбыз аябай сүйүнүп, не дерибизди да билбей, аябай ыраазычылыктабыз. Кубанычына чек жок болгон үй бүлө эми жакынкы күндөрү дароо эле көчүп келүүнү пландоодо. Мындай аскерлердин 70-80% 2017 жылга чейин батир менен камсыз болуп калышы керек экенин дагы өлкө башчысы белгиледи. Андыктан аскер кызматкерине дагы турак үйлөрдүн салынышы улантыла берет. Айгерим Жаныкул кызы, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Ош шаарында 600дөн ашуун батирдин тагдыры азыркыга чейин чечиле элек. Бул убагында июнь окуясынын жабырлануучуларына курулуп ашып калгандар. Жергиликтүү бийлик үйгө муктаждарга ипотека түрүндө берүү боюнча сунушун өкмөткө жолдогон. Теманы кабарчыбыз улантат.
Бул батирге курулуп бүткөнү жууп тазалагандар эле кирбесе, куруучулардан башка эч ким көрө элек. Жаңы түшкөн үйлөрдүн ички түзүлүшү, планировкасы кадимки сериялардан бир топ айырмасы бар. Ашканасына газ плитасы орнотулуп, жабдыктар иреттүү коюлган. Жуунуучу бөлмөлөргө сантехникалык каражаттары орнотулуп, кафель чапталган. 2010 жылдан кийин Ош шаарына 1392 батирлүү 27 көп кабаттуу үй тургузулган. Анын 772сине июнь окуясынын жабырлануучулары, укук коргоо кызматкерлери жана угуусу көрүүсү начар жарандар жайгаштырылган. Калганы азыр бош. Азыркы күндө 349 батир бизде даяр турат бөлүнгөнү. 221, 271 батирди алсак баланска курулуп бүткөн үйлөрдү. Алар немеден комиссиядан өтүп бизге өткөндөн кийин жалпысы 620 батир болот. Ошо 620 батирди биз андан кийин 2010 жылда жабыр тарткан адамдардын комиссиясы, мамлекеттик комиссия карайт, дагы сентябрь айында же октябрдын башында караганда ошо кишилердин чечими менен дагы жабыр тарткандарга батир берилет. Жабырлануучулардан ашкан квартираларды үйгө муктаждарга жеңилдетилген насыя менен берүү боюнча жергиликтүү бийлик өкмөткө сунуш жолдогон. Алардын тапшырмасы менен шаардык мэрияда жумушчу топ түзүлдү. Комиссия азыркы учурда үйлөрдү бөлүштүрүү тартибин, механизмдерин иштеп жатат. Эң негизгиси үйдүн төлөмү жеке үйлөрдөн, коммерциялык банктардан арзан, карапайым калктын капчыгына ылайыкталат. Бул жерде biz mümkün болушунча ушул басымды көбүрөөк коюп атабыз. Ушул өзүңүздөр билесиздер, азыр коммерциялык турак жай өтө кеңири Ошто, Ош шаарында өтө кеңири болуп турат. Жеке куруучулар тарабынан өтө көптөгөн турак жайлар курулуп жатат. Бирок булардын баардыгы негизинен ушул элиталык турак жайлар, ошондой эле коммерциялык турак жайлар болуп, базар баасындан, мындайча айтканда, бир топ эле катарда карапайым калк үчүн бир топ оор сатып алуу оорго турат да. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча ушул базар баасында эмес, ушул үйлөргө кеткен өздүк чыгымдарын эсебине алып, бул жерде ушул ипотекалык түрдө берсек, жана андан түшкөн каражатты кайрадан жаңы турак жайларды куруу үчүн пайдалансак. Айтылып жаткан сунуш өкмөттөн колдоо тапса, батирлер үй алуу үчүн кезекте тургандарга четинен бериле баштайт. Баарына жетпеси бышык. Алардын саны ашып калган батирлерден 6,5 эсеге көптүк кылат. 4150 адам бар кезекте турган. Эми бул адамдар көп жылдан бери үй сурап келген адамдар бар. Ошолорду биринчи кезекте, эгерде ипотеканы азыр иштесек, жободо ошо биринчи ошо кезекте турган адамдарга беребиз да. Ошолордун ашкандан кийин калган адамдарга берсек деп жобо иштеп чыгып атабыз. Бош турган батирлерди муктаждарга бөлүштүрүү тартиби жогору жактан колдоо тапса, шаардык кеңештин сынына коюлат. Талкуудан өткөн соң көп кабаттуу батирлер баардык тармак өкүлдөрүнө иштелип чыккан критерийлердин алкагында тең бөлүнүп берилет дейт комиссия мүчөлөрү. Аскат Алагөзов, Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Орусиялык Газпромдун өкүлдөрү Ошко келип, алдыдагы жылуулук мезгилин камсыздоо боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгууга киришишти. Бүгүн кала башчысы Айтмамат Кадырбаев, Газпром Промгаз ишканасынын жетекчисинин кеңешчиси Андрей Аплачко жана делегациянын башка мүчөлөрү менен жолугушту. Мэрия пресс кызматы билдиргендей, сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы республиканын газ менен камсыздоо башкы схемасын иштеп чыгуунун алкагында Ош шаарын газ менен камсыздоо болду. Ошондой эле мектеп, оорукана жана башка социалдык объектилерде союлтулган газ менен камсыздоо маселелери талкууланды. Астанада АИ-92 жана АИ-95 үлгүсүндөгү бензин талон менен сатылат. Демилге Казмунайгаз өнүмдери унаамай коюучу бекеттеринин түйүнүнө таандык. Аны менен бирге эркин сатууда бул бензин түрлөрүнө талон жок, качан болору да белгисиз. Казмунайгаздагылар азырынча АИ-80 же АИ-98 бензинин куюп турууга кеңеш беришет. Белгилей кетсек, бир ай мурун Казакстанда АИ-92-93гө баалар кескин жогорулаган. Бул үлгүдөгү майлар 20 теңгеге кымбаттаган. Бул арзан казак отунуна карата орусиялыктар менен кыргызстандыктардын суроо талабы жогору болгондугу, ошондой эле Айчил мунай иштетүүчү заводундагы аварияга байланыштуу. Польшанын Кельц шаарында 22-нчи эл аралык коргонуу көргөзмөсү ачылды. Анын коноктору аскердик жана коргоо өндүрүшүнүн заманбап технологиялары менен тааныша алышат. Бул иш-чара Украинадагы каачылыктын күчөшүнүн улам уюштурулган. Айта кетсек, түзүлгөн кырдаалдан кооптонуп, Чыгыш Европа өлкөлөрү НАТОдан аскердик жардам сурашкан.
Чунцин шаары суу астына кетип баратат. 10 адам наот болуп 30 дайынсыз жоголду. Суу ташкынынан Хубэй жана Сычуан аймактарында жабыркап, көпүрө тогондорду суу каптап, чоң гидротехникалык курулуштар кыйроо алдында турат. Миңдеген үйлөр урап, массалык түрдө электр энергиясы өчүрүлүүдө. Куткаруучулар менен аскер полициясы аймактан элди чыгарышып, жолдордун кооптуу тилкелеринде кыймыл токтотулду. Ысык Көл областында бүгүн эртең менен 8-ден өткөндө жер титирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, зилзала очогунда 4 балга жеткен. Жер титирөө Барскоон, Тамга, Кечи Жаргылчак айылдарында 4 балга, Актерек, Тосор, Жеңиш айылдарында 3 балга, Дархан айылында 2,5-3 балга, Кажысайда 2,5 балга жеткен. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Көчмөндөр оюндарында берилүүчү медалдар даяр боло элек, бирок буга азырынча убакыт бар. Зергерлер жума күнү бүткөрүүнү убадалоодо. Ал ортодо улуттук команда үчүн кийимдер тигилип, алгачкы партиялары спортчуларга таркатылды. Бул арада расмий коноктор дагы чакырылууда. Келген меймандардын бир бөлүгү мамлекеттик резиденцияда, калгандары пансионаттарга жайгаштырылат. Айда Яманкулова ири салтанаттын акыркы камылгалары туурасында. Көчмөндөрдүн оюндарынын старталарына саналуу күндөр калды. Төгөрөктүн 4 бурчуна чакыруу кагаздары эбак жолдонгон. Өзбекстандын расмий делегациясы салтанатка катыша албай тургандыгын кабарлады. Тажикстандыктар Шику саммитине даярдык көрүп, алар дагы келбей турган болду. Президенттердин арасынан бир гана Башкирстандыкы баш тарткан жок. Республиканын президенти Рустем Хамитов өзү келээрин билдирген. Калган расмий меймандар премьер, вице-премьерлердин деңгээлинде. Турция, Азербайджан, Түркменистан, Казакстан, Россия, Кытайдан бұл вице-премьерлер премьер деңгээлинде келе турган болушат. Көчмөндөр оюндарын чагылдыруу үчүн чет өлкөлүк келүүдө журналист каттоодон өттү. Көгүлтүр экранга тартуу үчүн уруксаат алган ири компаниялар дагы бар. BBC Лондондун командасы аккредитациядан өттү, ТРТ Восток өттү, ТРТ Түрктөк өттү. Ушул 3 чоң компаниянын өттү, анан дагы азыр 2 компаниядан күтүп атабыз. Ушул күндүн эсеби менен судья тренерлерин кошкондо 300дөй чет өлкөлүк спортчу анык келмей болду. Бирок бул чек эмес, аларды каттоо жарыяны ишембиге чейин улантылат. Уюштуруучулардын ырастоосунда оюнга 20га чукул мамлекеттин спортчулары катышат. Экзотикалуу өлкөдөн келүүчүлөрү дагы бар. Бразилиядан бери представитель келатат. Бүт ушу улуттук оюндарды Латын Америкасындагы тейлеген киши ушу Бразилиядан келатат. Америкадан уже бияка келишти, 9 коргол боюнча ойнойбуз деп атышат. Швециядан. Мелдеш 10 оюндун түрү боюнча өткөрүлөт. Жеңүүчүлөргө байгелер камдалууда. Албетте, медальдар алтын, күмүштөр эмес, бирок чеберчилик камтылган. 300дөй даанасына буйртма берилди эле, аткаруучулар жума күнү бүткөрүүгө сөз беришкен. Акчалай сыйлыктары дагы бар. Биринчиликти жеңген жеке спортчулар 100 000 сомдон өйдө. Ал эми командалар алсак жеңишке жеткен көк бөрүчүлөр 3 миллион улуттук валютаны имерек этмекчи. Президент тарабынан 15 миллион сом байге берилген атат. Аны ушул спорттун ар бир түрүнө уже бөлүп койдук. Мисалы үчүн көк бөрү менен ат чабыштарга 4,5 миллион сомдон бөлүнөт. 4,5 миллион сомдо ошол жакта 1-2, 3-үчүнчү орундардан командалар, күлүктөр чыккан эмелер ошолор алышат да. Оюн кожоюндары болгон кыргызстандык спортчулар мөрөйлөрдү өз капчыктарына калтыруу аракетинде. Ага ата мекендик тигүүчүлөр дагы дем берүүдө. Бут кийимдеринен тартап баш кийимдерине чейин камдап эбак ээлерине жолдошту. Ар бир топтун өзгөчөлүгүнө жараша өңдөр тандалган. Судьялардыкы кызыл, уюштуруучулардыкы боз түстө. Ири аземдин ачылыш жана жабылыш салтанатында спортчулардын бардыгы бирдей ак жана көк түстөгү формаларды кийишет. Ал эми оюн үчүн башка кийимдер каралган. Мисалы ат чабышка катышуучу чабандестер үчүн сары түстөгү футболкалар тигилди. Мындай жоолуктар менен кошо. Тигүүчүлөр формалар спортчулар үчүн ыңгайлуу болот деп убада кылышууда. Все изделия выполнены у нас. Гездеменин баары Түркиядан алынып келинди. Полиэстер, бул жеңил жана тердетпейт. Денеге да жагымдуу. Эгер жалаң табыгы кебез материалдан жасасак, анда чоюлчак болуп калмак. Ойлорго басылган логотиптерге да өзгөчө маани бердик. Түстөр бири-бирине өтүшпөйт, кетпейт дагы. Бул жаңы муундун материалдары.
Чеберлер эреңиш, күрөш, көкпөр үчүн кошумча чөп куттарды дагы даярдап үлгүрөбүз деп турушат. Идеясы 10 жыл мурун жаңырып, быйыл гана жүзөгө ашканы жаткан көчмөндөрдүн оюндарына даярдыктар кеч башталган эле. Каржылык мүчүлүштүктөрдөн улам. Айдай Манкулова, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Алеми Чолпон Ата шаарындагы ипподромду кеңейтүү иштери бүтүү алдында жаңыланган объект 2 күндөн кийин өткөрүлүп берилет. Учурда мында иш күнү түнү кызуу жүрүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын кабыл алуучу объектидеги даярдык туурасында Самат Качкановдун материалы. Мурда 600-700 көрүүчүгө чакталган ат майдан. Реконструкция иштери бүтсө 7000ге жакын адамды батыра алат. Азыркы тапта бул жерде курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан учуру. Баш аягы бул объектиде 300га жакын адам иштешүүдө. Негизги жумуштар бүтүп калды дешет куруучулар. Ошентсе да колду кармаган жумуштар өтө эле көп. Оюндарды башталышына болсо саналуу эле күндөр калды. Курулушчуларда убактысына үлгүрүүдөн башка айла жок. Эми эң негизги жумуш могу трибуналарда, восточный, анан западный трибуна. Мына бүгүнкү күндө үстүндөгү сиденьялар установкалып бүттү, үстүнкү ярустун. Экинчи ярустун сиденьясын азыр баштап атабыз. Кудай буйрса бир 2 күндө, 1,5 суткада бүтүрүш керек. Спортчулардын аргымактары кармалып турчу сарай али баштала элек. Азыркы таптан негизги күч көрүүчүлөр жайына жумшалууда. Отургучтары четинен орнотулуп, чатырын жабуу иштери бүгүн башталды. Оюнга 16 мамлекет чакырылган. Анан албетте чет өлкөлүк маалымдоо каражат өкүлдөрү да келишери бышык. Бирок алар үчүн пресс-борбордун курулушу дагы али баштала элек. Куруучулар көчмөндөр оюну башталгыча бүтүрүшөрүн убада кылышууда. Мына могу центральный болот бул жерде, судейский, анан телевизионный прессага. Бул да азыр даяр болуп атат, бирок тилекке жак каршы биз баары үстүнө болуп атпайбы жумуш, көрүп атпайсыңар. Мына могу жерге кран келип иштеш керек азырчы. Бирок кран келип иштелбейт бул жерде, тура албайт да. Мына бул жерге буршатка коюп койдук, азыркыда тура албайт да. Ошон үчүн азыр мына могу жерге бүтөрү менен кранды коебуз дагы, муну монтаж баштайбыз. Ушул ыргак менен иш жүрсө үлгүрүшүбүз керек деп ишендирет куруучу. Анткени ишке тартылган 5 курулуш компания өз милдеттеринин алкагында иш алып барууда. Бири ширетүү жана майда иштерин аткарышса, экинчиси ат майданга келчү жол жана анын тегерегине асфальт төшөөдө. Ал эми спортчуларды кабыл алып, коноктоо үчүн 2 пансионат менен макулдашылган. Бири конокторго болсо, экинчиси өзүбүздүн спортчуларыбыз үчүн. Оюндар бүткүчөктү пансионаттардын жатагында болушары айтылат. Бирок канча спортчу келет жана алар 2 пансионатка кандай тартипте, кандай шарттар менен жайгаштырылат белгисиз. Самат Качканов, Азат Ынтымаков, 5 канал, Ысык Көл облусу. Ал ортодо Чолпон Ата мэриясынын кызматкерлери атактуу Рапопорт аллеясындагы бактарды кыюуну токтотушту. Бул туурасында 24 KG агенттигинин Ысык Көл районунун акиминин орун басары Дамир Иманалиев билдирди. Буга улай ал айлана чөйрөнү коргоо агенттиги 178 бакты кыркууга уруксаат бергенин билдирди. Айтымында бул сандын жарымынан көбүн кыркууга үлгүрүшкөн. Учурда процесс вице-премьер Элвира Сариеванын көрсөтмөсүнө байланыштуу токтотулду. Анткени менен ал жакта иш уланууда. Мэрия кызматкерлери жерден чыгып турган дөмүрлөрдү кыркышууда. Биздин кабарчылар аныктагандай, мында унаа токтотуучу аянтча болот. Бирок Ысык Көл районунун акиминин орун басары 24 KG кабарчыларына бул дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна тиешеси жок кадимки санитардык иш-чара деп ишендирди. Эске салсак, Рапопорт аллеясы Ысык Көлдүн таанымал туристтик жайларынын бири. Аны түзүүчү бүтүндөй союзга белгилүү жылкы заводунун директору Жарандык согуш баатыры Леонид Львович Рапопорт. Бул бакыдарактар болсо, анын көрсөтмөсү менен 88 жыл мурун отургузулган. Күндөмү бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чынныгы эркектер үчүн. Азамат, менеджер, Макс, тоо лыжасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок баары үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес, үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң баары өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост орууну, жайсыздыкты азайтып, заара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чынныгы эркектер үчүн.